Кытай маселесин кимдер качайт этип атат дебейсизби? Бул жерде бир тышкы күчтөр бар. Анан ички баягы ичи чаарлар дагы бар да. Бул темир жол бүтпөй калыш керек. Анан могу көпүрө бүтпөй калыш керек. Анан могу жол бүтпөй калыш керек деген. Анан Кытай деп эле Кытай басып кетти, Кытай көбөйүп кетти. Окуй эле Кытай деп. Кытайдан не жамандык көрдүк биз? Мисалы мына Бишкектеги жанакы эле таштанды заводун алалы. Өмүр бою мына 100 жыл десем жаңылышпайм, Бишкек шаары пайда болгондон баштап түтөп жатпадык белек. Туурабы же туура эмеспи? Ооба. Азыр аны түтүндү жоготуп, мусорду жоготуп, таштандыны жоготуп күйгүзгөндөн тышкары эки пайда алып атпайбызбы? Анын бир пайдабы, экинчи пайда 30 мегаватт электр энергия берип атпайбы? Тазаба, экологиялык таза нерсени кылат. Ошону сен экөөбүз кура алат белек, айтчы. 550 Кытай келип туруп салып берди. Анан анын баары кетти да 5 Кытай калды. Азыр жанакы аппаратта отуруп кантип иштетиш керек экенин биздин кыргыздарга үйрөтүп атат мына. Дагы жарым жыл, 1 жылдан кийин 5 кетет, жалгыз 100% өзүбүз калып башкарып атпайбызбы? Анан жөн эле баягы эптеп эле Кытай менен эки көзү төрт да, бардык мамлекет. Иштесем, ушулардан инвестиция алсам, ушулардын технологиясын алып келип өзүмдүн мамлекетиме курсам деп. Анан биз кошуна туруп, ошону пайдалана албайбызбы? Пайдаланалы да. Кытай менен биздин чек ара бүткөн. 1 квадрат метр талаш жерибиз жок. Эл аралык бир мындай бир маселебиз жок, талаш тартыш. Пайдаланалыбы ошону? Пайдаланалы да. Кытайдан биз 100 жыл артта калып калбадыкпы? Эң болбогондо ошо алдыда келаткан бир 20 жылда бир кубалап жетип алалы да, бир 20 жылга чейин. Кытайдан 20 жыл артта калдык деп. Мына кошуна өлкөлөрдөн 10 жыл артта калып калып атпайбызбы? Калып калбадыкпы мынакей?